Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Assalamu alaikum. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга кубанычтуубуз. Бүгүнкү күндө көптөгөн динге ишенген адамдар биз бир туугандарбыз жана биздин руханий бир туугандыгыбыздын негизи болуп эсептелген жалгыз Кудайга ишенебиз. Руханий бир туугандык деген сөз эмне? Бул жөнүндө биз берүүбүздүн 2 бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Биздин берүүгө жаңыдан көңүл бургандарга салам айтабыз. Ошондой эле биздин чыдамсыздык менен күтүп жаткан биздин туруктуу радио угуучуларыбызга өтө кубанычтабыз. 1 мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Биз сиздер менен руханий бир туугандык деген эмне экендиги жөнүндө аңгемелешебиз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Кудайга ишенген адамдарды көбүнчө боордоштор деп аташат. Ыйык Курандан биз буларды окуйбуз. Динге ишенгендер боордоштор. Эки бир тууганды жараштырып, Кудайдан корккула. Балким силерге ырайым болор. Куран 49-сүрө 10-аят. Эгер сиз динге ишенсеңиз, жана мен да динге ишенсем, анда биз автоматтуу түрдө боордош болобуз. Биздин аталарыбыз башка, жада калса биз тууганда эмеспиз. Бирок бул маанилүү эмес. Биз азыр руханий боордоштук жөнүндө айтып жатабыз. Биз боордошторубуз жана биздин руханий боордоштугубуздун негизи болгон жалгыз ошого гана ишенебиз. Ал Кудай. Руханий туугандык деген эмне? Муну Ыйык Инжилден алынган окуя түшүндүрөт. Фарисейлердин арасында иудейлердин башкаруучуларынын бири Никодим деген бар болчу. Ал бир күнү кечинде Ыйсага келип мындай дейт: Рабби, сен Кудайдан келген устат экениңди биз билебиз. Анткени, эгер Кудай жардам бербесе, сен көрсөткөндөй кереметтерди эч ким көргөзө албайт. Ыйсага минтип жооп берет: Чынын сага айтайын, кимди ким кайрадан жаралган болсо, ошол гана Кудайдын падышалыгын көрө алат. Никодим ага айтат: Карыган адам кантип кайра туулсун? Ал энесинин ичине кирип, кайрадан туулушу мүмкүн эмес да. Ыйса минтип жооп берген: Чынын сага айтайын, ким суу жана ыйык урук аркылуу кайра жаралбаса, ал Кудайдын падышалыгына бара албайт. Адам денеси денеден жаралат, ал эми урук ыйык уруктан жаралат. Инжил Иоанндын китеби 3-бап 1-6 Адам кайрадан жаралышы керек деп айткан Ыйса. Силер урукту көрө албайсыңар, бирок силер адамдардын өзгөрүүлөрүнөн байкайсыңар. Ыйса муну шамал менен салыштырган. Биз шамалды көрө алабызбы? Албетте жок. Бирок биз анын чындыгында бар экендигин билебиз. Анткени анын эмне кылып жаткандыгын көрөбүз.
Биз атабыз менен энебиздин сүйүүсүн килограммдап жана метрлеп өлчөй албайбыз, бирок ал чындыгында бар экендигин билебиз. Ошондуктан биз билген жана биз көрө алган үй бүлөлүк терминдер руханий туугандыкты сүрөттөөгө пайдаланган. Биз күнөөлүү дүйнөдө жаралдык. Биз дене туулушу менен туулдук. Кудай биздин таза руханий боордоштукта руханий туулушубузду каалайт. Кудай биздин бардыгыбыз үчүн жалгыз, жалпы рухубуз болуп эсептелет. Бир жолу Исанын энеси Мариям өзүнүн башка балдары менен Исага сүйлөшкөнү келип калат. Бул учурда Исанын колу бош эмес болчу. Ал элдерди окутуп жаткан. Кимдир бирөө ага анын энеси менен бир туугандары келгенин, аны көргүлөрү келип жаткандыгын айтат. Ыйык Инжилден мына бул окуяны алып окуйду. Анын тегерегинде көп эл олтурган. Алар ага мындай дешет: "Кара, сенин энең менен бир туугандарың эшикте турушат, жана сени сурап жатышат." Иса аларга мындай деп жооп берет: "Менин энем менен менин туугандарым ким?" Жана өзүн тегерете отургандарды карап: "Мына менин энем менен менин бир туугандарым. Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол мага бир тууган жана карындаш жана эне болот." Инжил Марктын китеби 3-бап 32-35 Иса дайыма Кудайдын эркин аткарууга негизделген руханий боордоштукка үйрөткөн. Ал элдерди руханий боордоштукта бири-бирине жакын болууга үйрөткөн. Ошондой эле аларды атасындай жакшы көргөн. Жада калса андан да көбүрөөк жакшы көргөн. Кудай аларды түшүнүүгө же сезүүгө үйрөткөн. Биздин Кудайга болгон сүйүүбүз биздин руханий бир туугандарыбызды сүйүүнү талап кылат. Ыйык жасуулар мындай деп айтышат: "Ким мен Кудайды сүйөм деп айтса, ал эми өзүнүн бир тууганын жек көрсө, анда ал жалганчы адам. Анткени бир тууганын көрүп туруп сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүйөт?" Инжил Иоанндын 1-каты 4-бап 20 Мындай бир суроту болот: "Чындап ыйык китептердин жолу менен жүргөн адамдар барбы? Ыйык китептин принциптерин үйрөткөн жана аны колдогон бирөө барбы?" Ооба, бар. Курандын төмөнкү аятында айтылгандай: "Алардын баары бирдей эмес. Кудайга ишенип Куран кармагандар эң туруктуу адамдар. Алар дигер шам куптанда Курандан аят сүрөлөр окуп намазга жыгылгандар. Алар акырет сурагында Аллага ишенгендер. Жакшылыкты жактап, жамандыктан сактагандар. Алар бири-биринен өтүп жакшылык кылууга шашат. Алар адилет такыбалар." Куран 3-сүрө 109-110 аяттар. Китепте жолдогондордун баары эле бири-бирине окшош эмес. Кээ бирөөлөр кылымдар бою Кудайга ишенип, анын эркин аткарып келишкен. Ал эми кээ бирөөлөрү Кудайдын сөзүн жок кылууга аракет кылышкан. Бирок Кудай өзүнүн сөзүн өзүнүн берилген кызматчылары аркылуу сактап калган. Ыйык Курандан биз төмөндөгүлөрдү окуп биле алабыз. Эгер сен биз асмандан түшүргөнгө күмөн болсоң, анда аяттарды мурда окугандардан сура. Чындык Кудайдан келип жатат. Эканчы олку-солку болбо. Куран 10-сүрө 94 аят. Ушул аятка ылайык ыйык Куран ага чейин эле болгон ыйык жазуу менен салыштырылып жана жеткирилиши керек. Кылымдар бою ыйык китептер аркылуу туура жолго түшүүнү каалаган Кудайдын адамдары болгон. Жада калса асырдагы ыйык китептерди жолдогон, Кудайга ишенген, анын ыйык китептерине ишенген, анын периштелерине ишенген, акыркы күнгө жана ошондой эле анын күчү адамдардын кылган ишине таазир кылганына ишенген адамдар бар. Кымбаттуу досум, сен алар менен бирге болгуң келеби? Сен алар менен сүйлөшүп, алар менен бирге биздин жараткан жөнүндө изилдеп билгиң келеби?
Силер кандай деп ойлойсуңар? Ар бир эле динге ишенген адамга руханий боордоштукка өтүш керекпи? Ушулар жөнүндө бизге кат жазып жибериңиздер. Биз сиздердин катыңыздарга өтө кубанычта болобуз. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.